болуп аткандан улам эле жолдошубуз керек да, эми ошолордун аркасынан ага көрүп аткандан кийин анан Витамарин А, Бны алып барып бердим. Ал кишинин баягы хронический риниттен улам ашынып, астмага айланып кеткен болчу. Еще сердечник болчу. Еще киндигинин астында иземе сыяктуу жарасы бар экен. Үйлөнгөнгө чейин эле эч кимге уялып айтпай жүргөн экен, канап кетишкен. Постоянно кытышып турчу экен, суучу. Анан ошол жарабыздан айыктык. Еще биз хронический риниттин азабын аябай тарттык десем болот. Мен жолдошумдун экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 2 жыл болду. 2 жылдан бери Бишкекте улор врачтын эң күчтүүлөрүнө барып, эч кандай результат ала алган эмеспиз мурдубуздан. Андан кийин өзүм медик болгондуктан аллерголог, иммунологко барып көрөлү деп. Аллерголог, иммунологко барып, ал деген, короче, гормонду буза турган ампулалар берип, ал деген, ошол биз алган ампулалар, оказывается, гормонду бузат экен да. Кошулмасын окуп көрсөк. Анан биз эртең менен кечинде постоянно аппаратта отурчук. Ингаляция кылчу. Баягы мурду бүтүп дем жетпей калганда баллончук чаччы, мурдуна постоянно золотая звезда деген такыр жанын алып кетчү. Эртең менен кечинде постоянно чүчкүрүп, ушундай бир көзүнөн жаш агып, почти мындай невозможно болуп калган да. Эки жакка барышчы. Бизде эң сонун результаттар азыр ошол астмабыздан айыктык. Аллерголог, иммунологко да бардык, баягындай признактар эч кандай жок. Мурдун ичин биз аллерголог, иммунологко барганда аппаратка салып текшерип көргөндө кадимкидей кызыл эт болуп, ошол жери сыйрылып турчу экен да. Азыр ал жок болду. Кудай буйрса жакшы. Жүрөгүм уюп, ооруп кетчү эле, сердечник болчу, анысы да жакшы болду. Буйрса продукциялар аябай сонун, супер исим болуп. Айча айтканда,